Менин аты жөнүм Исмаилов Нурбек Карыбекович. Киндик кан тамган жер Нарынский область, село Кашборка. Алгач мен интернет аркылуу эле көргөм. Кооператив жаңы ачылып аткан кезинде. Анан чын эле ушундай квартира берип атыптыр 10 жылга деп уккам. Анан ишендим, ишенгенден кийин деле бирок келген жокмун мен бияка. Кийинчерээк убакыт өтүш менен 1 жылдай өттү, же 1,5 жыл болгондон кийин айда келинчегиме жубайыма жолугуп калып, анан ушундай келечек жөнүндө айтып бериптир да. Айтып бергенден кийин анан келинчегим кызым айтып, кызым кызыгып калса керек. Анан папа барып келеличи дегенден кызым экөөбүз ичип алып бияка келгенбиз келечекке. Демек үйдү кызыңыз калып берип аткансыз? Ооба. Андан кийин уже уктум, ушундай көп эле адамдар очередке туруп үй жайлоо алып атышканын уктум. Анан чын эле ишенип келдик да. Ушул жаңы жылдын алдында келгенбиз, декабрь айында. Анан айтышты, очередке турганда бир 4 ай, 5 ай болот деди, очередиңердин жылышы. Ошону менен убакыт тез эле өтүп кетти. Көз ачууңуз эле 4 айдан кийин эле уже апрель айында келип калыптыр очередь. 128 очередь менен турган. Жылып отуруп уже очередь биринчиге жеткендиктен анан үй издей бергиле деди. Анан үй издеп таптык. Таап 1 айдын ичинде документтерди топтоп, тияк биягын кылып, кече күнү мына оформление кылып бүтүрдүк. Кызым бизден алыс болгусу келген жок, жакыныраак болсо жакшы болот эле деп ушул райондон эле өзүбүзгө жакын жерден издештирип баратык да. Үйдү, турак жайды өзүңөргө оформить этип беребиз дегени чындык эле экен. Өз көзүм менен көчөгүнө өзүм катышып, үйдү менин атыма оформление болду. Малосемейка 1 комнатный эле квартира деп расчет кылып ошого жазылып коюптур да. Анан кийинчерээк бирок өкүнүп калдык да, ошол эле суммадан ашык квартираны караганда кымбатыраак болуп калса ала албай калат экен. Анан бирок кичине үстүнө кошуп алып калдык. Ошо биз ойлогон баадан кичине көбүрөөк эсептеген баадан. Үй негизи $18,000 үйгө расчет кылып жазылган. Анан анын баасынан 25% төлөндү. Анан дагы бир 4% келечектин дагы бир вступительный взностор бар экен, ошол төлөндү. $18,500 келе. $5 кошуп калдык. Мен өз көзүм менен өзүм аралашып, үйдү алып атканда оформлениясына чейин катышып, баарын көрдүм. Ишенимгө татыктуу эле компания экен. Башка ушундай турак жай алгысы келип, каалоосу болсо келип кайрылышса болот. Каалаган баасына үйдү оформление кылып, кийин 10 жыл срок менен алса болот экен. Мына ушундай шарт менен биз кызыбызга үй алып калдык.